Гүл өстүрүүбүз курсунун акыркы потогунда окуган Айтолкун эженин үйүнө конокко келип калдык. Ассалам алейкум Айтолкун эже. Ассалам, хош келипсиздер. Рахмат чоң. Сизге эң эле алгачкы суроом, гүл бизнесине кайдан кызыгып калдыңыз? Мен негизи кичинемден эле гүлгө жакынмын, гүл өстүрүүнү жакшы көрчүмүн. Гүл өстүрүп, ушу үйдөгү гүлдөрүмдү саттым. Анан карасам бизнес кылчудай болду. Гүл алдым, кымбат гүлдөрдү алдым. Уход кылганды билбей бүт тамырларын чиретип өлтүрүп алдым. Анан акыры изилденип баштап ушул Инстаграмдан Равшан айымды таап алдым. Равшан айымдын гүл курсуна окуп, гүлгө туура кам көрүү, гүл өстүрүү боюнча үйрөнүп, анан Равшан айымдан мотивация алып, уже бизнесимди аркалап баштадым. Равшан айымдын курсунан эң негизгиси туура тупурак тандоо, грунт тандоо боюнча үйрөндүм. Бул курска окуганга чейин мен өзүм негизи агониум алдым, буну чиртип алдым. Эң жакшы көргөн гүлүм мына антурин гүлү. Ушундан алдым, буну да өлтүрүп алдым. Кандай өстүрүштү билбедим. Эң негизгиси бул фундаменти тупурак экен. Негизи мен туура тупурак тандашты билбей эле өлтүрүп алчу экен. Биз огороддо эле гүлдөрдөн өстүрүп эле тупурактан, андан гүлдөр өлүп калат. Негизи мурун биздин кичинекей чагыбызда геранушулар алар обычный топуракка өсө берет. Ал эми мына Голландиядан келген гүлдөр, мындай гүлдөргө ырыхлый порпоң тупурактар керек. Равшан айымдан ушул биринчиден туура тупурак тандоо, анан эң негизгиси туура идиш тандоо. Биз негизинен гүлдү кандай көбөйтүү жолунун ыкмасын үйрөндүм. Тамырдан, сабагынан, жалбырактан мындай кылып деткаларын чыгарып, жалбырактан көбөйткөндү үйрөндүм, сабагынан мындай кылып вакуум түрүндө. Анан эң негизгиси препараттар ушул карнивен. Мондай карнивен колдоном. Анан чириген топурактарды, чириген тамырды сактап калыш үчүн мондай Максим деген препарат. Ушул өтө жакшы препарат экен. Буну мен Равшан айымдын курсунан окуп, үйрөнүп, таанып билдим. Буга чейин мен буну билбечимин. Ошо курска чейин алган гүлдөрүм бүт тамырлары чирип, сактап кала алган эмесмин, өлтүрүп алдым. Азыр Кудайга шүгүр үйрөнүп, баарын өстүрүп келатам ушул убакта. Бул үйдө отурган, декретте отурган айымдарга айтмакчымын. Мен ошол Равшан айымдын курсуна чакырамын. Ушундан окуп үйрөнүп, сиздер дагы мага ошо чакан бизнесиңиздерди баштасаңыздар болот. Мен ошол бүгүнкү саткан гүлдөрүм ушул 5000 тегерегинде болду. Үйдө отурган айымга бул өтө чоң каражат, өтө жакшы. Ошон үчүн сиздер дагы Равшан айымдын курсуна чакырабыз. Рахмат, ишиңизге ийгилик. Рахмат сиздерге дагы.